эл-фм элдик радиосу. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Айланын чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалы сунуштайбыз. Шола 5-бөлүм. Өткөнкү чыгарылышта Канат жанаттагы Шоланы сүйүп калгандыгын билген соң андан кол үзүүнү ойлойт. Ал бул чечимин айткандан кийин Шола ооруп калган. Аны апасынан укканда атасынын унаасына айдап барып Шоланы ооруканага жеткирген. Бүгүн ушул жерден улантабыз. Жанаттан Канатты карап турган апасы өз ичинен буларды ойлоду. Атаң аябай окшошсуң балам. Ал да мен үчүн баарына даяр эле. Бирок сен тууралуу билбей калды. Балким өмүрүндө бир жолу көрсө, сени тааныр беле. Эс ал. Баары жакшы болот оолум. Адатынча кучактап чачынан жыттап алды. Канат үйгө киргиси келген жок. Сыртта турган чарпаяга жата кетти. Көзүнөн жаштары эрксиз агып жатты. Шоланы ушул абалга жеткирген өзү экенин сезүү дагы оор эле. Бир аз чыда. Шола да көнөт, сен да көнүп кетесиң деп өзүн өзү сүйлөп жатты. А Шола болсо бул убакта көзүн ачты. Маңдайында турган апасын көрдү, эки жагын байкады. Ооруканада экендигин сезгенде шабайы сууй түштү. Кандайсың кызым? Канат келдиби? Ооба, бизди жеткирди. Сен жакшы экениңди угуп кайра кетти. Шола көзүн жумуп алды. Кантип ал тууралуу ойлонбой жашаш керек? Кантип аны күтпөй жашоого болот? Кайра көргүсү келген, ансыз жашай албай турган абалды кантип жеңсе болот? Кайра чалган жокпу? Жок. Чалса, Шола катты ооруп жатат дечи апа. Эмнеге? Апа, мен өлгөнү жатам. Мени түшүнчү апа. Мен канатсыз өлөм. Ансыз мен жашай албайм. Шола! Кызынын көзүнө салалап агып турган жашты көрүп нест болуп калды. Канат Шола менен айрылышкандан бери эч жерге батпай калды. Үйүндө дагы олтура албайт. Келечекке койгон максаттары да талкаланды. Жакында мамлекеттик экзамендер башталат. Аны менен деле иши жок. Айланып эле ушул майып досунун жанына келет. Атасы, апасы бар туруп, бир тууганы туруп аларга сырын айта албай, көкүрөгүн өрттөп жаткан арманын төг албай, паналап келген ушул жалгыз досу болот. Салк каралгач анын арманын унчукпай уккан. Эми Шоланын абалы начарлап жаткандыгын билгенден бери чыйпыйы чыга баштады. Ооруган кызды ойло деди досу, катуу айтты. Ошол сөз айтылганда Канат дагы жарылып кетти. Болдучу. Ооруган адам тиги бу. Мен жыргап жаткан жокмун. Мага да оор. Мен бирок ушундай кадамга барышым керек. Анткени жанаттын ага карап болгон сезимдерин билип туруп, аны менен жетелешип жүргөнүм кантип болсун? Мен өз көзүм менен күбө болдум Залкар. Шоланы жанаттын кантип караганын бир көрсөң, менин кылганымды туура деп ойлойт элең. Ага арнап жазгандарын окусаң, туура кылдың демексиң. Эгерде башка бирөө болгондо, мен Шоладан айырмак эмесмин. Жанат бул менин бир тууганым. Мен ага жанымды да бергенге даярмын. Анан кантип анын көз алдында Шола менен бактылуу боло алам? Эрте кол үзүшкөнүбүз туура болот. Түшүнүп турам. Мындан башка айлаң жок болушу мүмкүн. Бирок анчалык жүрөгүңдү урутпа досум. Башканы сүйүп калдым дегенден башка нерсе ойлоп тапсаң болбойт беле? Шоланы билбейсиң. Аны токтото турган жалгыз сөз ушул. Ал мени издей берет, үмүт кыла берет. А мен анын үмүт менен караган көздөрүн көрүп туруп кантип алдайм? Андан көрө бир жолку сокку менен бүткөнү дурус. Ооба, аның да чын. Жанат кандай жүрөт? Чет өлкөгө окууга өттү. Кетет жакында. Бактылуу болуп жүрөт. Атам да оңой эле көндү. Шола да кетет менимче. Канат араң айтты бул сөздү. Бирок ал кетип калса кантип жашай турганын ойлогондо жанын коерго жер таба албай кыйналды. Баары бүтөт. Азыр чыдап коюшум керек. Азыр күчтүү болушум керек. Жанат үчүн да өзүн өзү көндүрүп жатты тиштене. Шоланын абалы күндөн күнгө начарлап бара жатты. Айыгып бара жаткан кыздын күтүүсүз мындай абалга түшүп калышы дарыгерлерди дагы айраң таң калтырды. Бир гана Шоланын апасы кызынын абалын билип жатты. Эми баары бүттү дегенде башталганын карачы. Канатты унута албайт эми. Шола дагы үйүнө чыгып келди. Бирок жашоонун шаңы Канат менен кеткендей жан дүйнөсү аңгырады да калды. Күндөлүгү менен гана дос болуп, болгон сырын ага төгүп жатты. Ал мага мени сүйбөй калганын айтты. Көзүмө карап туруп, мен башканы сүйөм деди. Мен ишенбейм, мүмкүн эмес. Башка бир нерсе болушу мүмкүн. Балким ата-энеси каршы болгондур. Мени ал оңой эле алмаштырып кете албайт болчу. Ушунча жылдан бери мен аны билем. Ал менин канатым. Ал мени сата албайт, алмаштыра да албайт. Кандай гана оор күндөр өтүп жатат. 10 күндөн бери Канатты көрө элекмин. Ал мектепке такыр келбей калды. Жаннаттан сурайм. Ал дагы оң жооп бербейт. Билбейм. Машыгууларда жакында чоң мелдеш болот.
даярданып жатат деди. Аны көрбөй жашаган канчалык оор, үнүн укпай жашаган кандай кыйын. Мен чыдабайм, ансыз жашай албайм. Кээде сүйүү үчүн өз жанын кыйгандарды укканда келиси болор дечү элем. Эгерде мен дагы бир жума көрбөсөм, чындап ушул кадамга бара тургандай болуп калдым. Канат, сен бул күндөлүктү окубайсың. Сен сезимдериңди айтып же жаза албайсың. Сен сезимдериңди сезип жашайсың. Сен күчтүү адамсың. Мен ар дайым сендей күчтүү болгум келчү. Балким сенди ошол сапат үчүн сүйдүм. Анткени сен менин жанымда турганда өзүмдү күчтүү жана бактылуу сезчүмүн. Эми сен кеттиң. Мендеги күч дагы кетти. Сенсиз мен жалгыздык ойдой алган алсыз жаныбардаймын. Туштар аба муздак, коркунучтуу, эч кимге ишеним жок. Сени менен жашоо толук, коопсуз, ишенимдүү болчу. Мен кайрадан жалгыз калдым. Сенсиз калдым. Биз жолукпай койсок болмок. Жашоодо сендей адам бар экенин билбей эле жашай берсем болмок. Жараткан, мага жардам бер. Акылсыздык кылып, өзүмө кол салганга жетиштирбе. Мен чыдабай калдым. Шола ак баракка сезимдерин төгүп жатты. Бир күнү чын эле чыдай албай калды. Сабактан чыгып Канаттын үйүнө жөнөдү. Ага жолугалабы, өйүнө ким бар экенин ойлонгусу да келбеди. Бир билгени ушул учурда Канатты көрбөсөм болбойт деген сокур сезим эле. Эшикти тыкылдатканда анын алдынан апасы чыкты. Канатка окшош экен, дароо эле тааныды. Бети албырып кетти. Саламатсызбы? Жакшы. Сен шоласың, Деди аял бир көргөндө эле таанып, кыздын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Эгерде апасы аны тааныса, атын билсе, демек Канат Шола тууралуу апасын айткан тура. Кубанып бир жагынан сүрдөп да кетти. Ооба, мен Шоламын. Канатка келдим. Ал мектепке такыр барбай калды. 10 күн болду, жок. Жаннаттан сурасам да дайынын айткан жок. Мен Апасы эмне дээрин билбей бир азга буйдала түштү. Эне баарын сезет эмеспи? Жанатка дагы, Канатка дагы бир кыз жагарын билчү. Окуя кандай болот? Балким балалык сүйүү унутулуп калат деп ойлочу. Канаттын дагы кыздан эмнеге баш тартканын ал ооз ача электе түшүнгөн. Жанаттын дагы так ошол кызга ашык болгон эбак эле билген. Азыр эки уулунун тең балалык сүйүүсү болгон чүрөктөй сулуу кызга карап турду. Уулдар эмнеге бул кызды сүйгөнүн да түшүндү. сен унут баарын. Али жашсын. Канат атайын эле барбай жатат. Экзамен бергени гана бара турганын айтты мага. Мен уулумду билем, кызым. Бир чечимди кабыл алса, демек анын себеби бар. Сен Канатты унут. Башка адамдан бактыңды изде. Макулбу? Шола өжөрлөнө башын чайкады. Кантип түшүндүрөт унута албай турганын. Ай ааламда андан башка бир да киши керек эмес Шолага. Кыз шалдырай артка кайтты. Көзүнөн жаш төгүлүп бара жатты. Канат мунун баарын угуп турду. Парданы акырын ачып, кызды аркасынан карап турду. Шоланы аябай сагынган ал бүгүн сезди. Анын ыйлап кетип бара жаткандыгын да билди. Аны эркинде болсо, кыздын көз жашынын бир тамчысын агызбайт эле. Апасы кирип келгенде анын дагы көздөрүнөн жаш агып жаткан. Шаша буша көз жашын апасына билгизбей арчый койду. Апа ким келиптир? Деди калп эле. Билгизбей жатам деп ойлоду. Апалары бирок баарын билет эмеспи? Канатты кучактай берди апасы. Баары жакшы болот уулум. Сен туура кылдың дегиси келди. Бирок үн катпады. Шола ошол боюнча тынчып калган жок. Баардык жерден Канат менен кезиге турган жолдорду издей берди. Ушинтип эле жат болуп кетишине такыр макул боло албады. Канат мамлекеттик экзаменге араң келди. Деги эле мектепке келейин деген ою деле жок эле, апасы сурангандан улам барды. Шоланын көргөндө да тынч алдынан чыга турган болду эле, классташ кызы Бегимаяны жөөлөп алдынан өтүп кетти дагы Канатка оозуна салам берди. Канат, салам. Сен сураган конспект мына. Жүрү, бул класска кирип даярданалы. Канат Шоланын жүзүнө бир ирмем да көз токтоткон жок. Көрмөксөн боло жанынан өтүп Бегимайдын жетегинде кетти. Бегимай класста жакшы окуган тың кыздардын бири эле. Анын көптөн бери Канатка ашык болуп жүргөндүгүн баары билишчү. Шолага дагы бул нерсе жаңылык эмес болчу. Ошентсе да көз алдында мынтип Канат башка бирөө менен жетилешип басып кетет деп ойлогон эмес. Экзамен бүткөндөн кийин Шола класста жалгыз калды. Эмнегедир баары чыгып кетишкен экен. Канат да класска баш багып алып, кайра чыгып кете албай буйдала түштү. Салам. Деди аргасыз. Салам. Папкасын алып чыгып кете турган болгондо Шола алдын тосту. Эмне болду? Деди Канат көзүн ала кача. Бул сулуу көздөрдү караса эле анын туткунунан чыга алчу да эмес. Ошол үчүн карабашы керек. А сага эмне болду? Эч нерсе. Башканы сүйүп калдым деген жомогуңа мен ишенбейм. Бүгүнкү Бегимай экөөң койгон оюңа да ишенбейм. Сен менден башка нерсени жашырып жатасың. Шола, мени кечирип кой. Ишенип кой. Мен сага татыксыз эле жигитмин. Мен чындап башка бир кызды сүйүп калдым. Бегимайдыбы? Ооба, Бегимайды.
Шоола бул сөздү укканда каткырып күлүп жиберди. Мен экөөңдү карап турдум. Конспектисин алгандан кийин сен бечара кызды бир дагы карап койгон жоксуң. Мени карайт бекен деп күттү. Бирок сен ага бир кайрылып тиктеп койгон жоксуң. Ал эми менден сен көзүңдү албай тиктеп отура берчү элең. Эсиңдеби? Мен кеттим. Коштошуу кечесине келесиңби? Жок. Демек, сүйгөнүңдү жалгыз калтырат экенсиң да. Бегим экөөбүз башка жакта майрамдайбыз. Канат, мени тиктегенден эмне мынча качып жатасың? Суроо жоопсуз калды. Канат болсо чыгып кетти. Мектепте бүтүрүү кечеси болуп жаткан. Чакан кафеде майрамдап жатышты. Шоола терезенин тикте отурган эле. Сырттан Канат менен жетелешип кирип келген Бегим айды көрдү. Экөө башка жактан келгенди. Кыздын көздөрү бактылуу балбылдайт. Шооланын жүрөгү тыз эте түштү. Бул жерден чыгып кеткиси келди, бирок намысы жол бербеди. Канат менен Бегим ай ортодо бийге түшүп, жетелеши шаңдуу жүрүштү. Шооланын жанына кимдир бирөө келгендигин байкады. Бурулса, Жанат экен. Шоола, эмне көңүлүң жок? Канат үчүнбү? Жок. Башым ооруп турат. Мындай ыз учууну табиятым сүйбөйт. Мен да ыз учууну жактыра бербейм. Жанат дагы бир нерселерди айтып жатты. Шооланы уккусу келбеди. Бир караса бийлеп жаткан аянтта Канат менен Бегим ай бийлеп жатыптыр. Олтурган жерден шыбы түшүп, дубалдары жылып кеткендей эле болду кыска. Шоола эле эмес, муну баардык классташтары да көрдү. Калтырап кеткен денесин башкара албай калды. Кулап кетчүдөй болгондо Жанат аны кармай калды. Тийбе мага деп бакырып жиберди. Жыгылып кетесиң деп ойлодум. Жыгылбайм. Эч нерсе болбойм. Сен кет жанымдан. Жанат эмне кылаарын билбей кетенчиктей берди. Шоола эптеп сыртка ишке жетсем, андан ары жыгылып калбай таксиге олтурсам деп ойлоп жатты. Бирок буттарынан кубат кетип калган экен, ары бурулуп бара жаткан Жанатты кайра чыканактан алды. Мени таксиге чейин жеткирип кой. Шоола сумкасын алып чыгып бара жаткандын Канат көрүп калды. Атайы жасалган шоу аяктады. Коркуп кетти. Кучагында кызы таштап аркасынан чуркамакчы болду. Эмне кылып жатканын деле билбеди. Ал таксиге түшкөндөн көрүп, аркасынан таксиге түштү. Бирок жолдун ортосунан эсине келди. Өзүн токтотту. Кыздын аркасынан бара жаткан маршрутун өзгөрттү дагы Залкарга келди. Карс урулду дарбаса. Залкар көзүн ачып саатты карады. Түнкү саат 3 экен. Атасы уулунун досуна эшикти ачып, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Канат босогодо туруп калды. Эмне болуп кетти? Бүттү баары. Канат болгон окуяны айтып берди. Залкар үнүн катпай олтуруп укту. Эми Шоола мындан кийин мени эч качан издебейт. Жакшы болуптур да. Өзүң ушуну каалабадың эле. Сен эмнени түшүнөсүң? Бекер эле келиптин сага. Канат, сен эмне каалап жатасың? Шоола сенден алыс болушун туурабы? Эми алыстатыпсың. Болду. Эми жыргап жашай бер. Канат башын чайкай берди. Бегим ай менен спектакль коюп койсом Шоола менден алыстайт деген. Бирок чындыгында аны Шоола эмес, өзү кое бере албай жаткандыгын байкады. Ага даяр эмес экендигин билди. Сен күчтүүсүң досум. Демек ушундай болушу керек болчу. Болду. Залкар ушул сыяктуу бир нерселерди айтып жаткандай болду. Анын сөздөрү Канаттын башына деле кирген жок. Жүрөгү бир гана нерсени айтып жатты, сыздап жатты. Мындан ары Шоола жок. Шоола сен жашооңдон биротоло кетти. Сен андан чындап айрылдың. Бул учурда Шоола Америкага кетмей болуп чечти. Анын апасы тынчсызданып жатты. Сен жалгыз кантесиң? Ооруп калсаң эмне болот? Бул жакта эле окусаң сонун болмок. Атаң да тынчсызданып жатат. Апа, баары жакшы болот. Сен капа болбо. Мен чоңойдум. Мындан ары өзүм үчүн өзүм жооп беришим керек. Ансыз да сенин жашооңду оор кылдым. Билесиң, бул окууга мен 2 жылдан бери даярданып жүргөм. Сен мага барып турасың. Кызы 2 күн аралыгында чоңоюп кеткендей сезилди. Сүйлөгөнү токтоо, чечимдери бекем, ыйлап бөлмөсүндө жаткан кызы келечек тууралуу сүйлөп жаткан сүйүнөрүн же өкүнөрүн билбей жатты апасы. Баары жакшы болот, апа. Мен айыгам. Атам экөөң мага кабатыр болбогула. Дагы бир нерсе айтсам болобу, апа? Болот, кызым. Менимче, сен турмушка чыксаң жакшы болот. Жашооң менин оорум менен өтүп кетти. Сен аябай сулуу аялсың. Мындан ары өзүң үчүн жашашыңды каалайм, апа. Мен сени бактылуу көргүм келет. Апасы көзүнүн жашын сүртүп кыздын кучактады. Ал эми Канаттын үй бүлөсү дагы Жанатты узатып жатты. Аэропортко апасы, атасы, Канат үчөө тең барган эле. Жанат көз айнын оңдой берип, уялыңкы күлүп коет. Канат аны кучактап алды. Сен тез кабарлаш макулбу? Өзүңдү жакшы кара. Бир нерсе болсо дароо чал мага. 100 жолу айттың, Канат. Деп күлүп алды Жанат. Атасы менен кучакташпады, апасын өп коштошту. Колун булгалай берди. Аны узатып чыгып бара жатканда Канат капыстан Шооланын апасын көрүп калды. Эмне ул аэропортто жүрөт деп ойлонгуча Шооланы да көрдү.
колунда билети бар. Жүрөгү окторула түштү. Далдырап эле туруп калды. Апасына жылмайып бир нерсе деп жаткан Шоола башын көтөрүп, Канат экөө аны тиктеп тургандыгын көрдү. Бир гана көз ирмем каректери чагылыша түштү. Эки жүрөк тең үн алыша сыздады. Алар ушинтип коштошушкан эле. Арадан 10 жыл өттү. Жараткан 3 адамдын тагдыр жолдорун ар башка чагылды. Жанат эл аралык мамилелер боюнча мыкты адис болуп, окуусун бүтүрүп келгенден кийин Тышкы иштер министрлигине иштеп калды. Канат болсо эркин күрөш боюнча эл аралык деңгээлде таанымал спортчу болду. Шоолан Америкага окууга кеткен боюнча дайыны да чыкпады. Жашоо өз ногуна өтүп жатты. Канат эшикке чыгып бара жатып, Жанаттын унасы токтогондугун көрүп, андан келинчеги уулу түшүп жаткандыгын көрдү. Жүзү жаркып аларды утурлай басты. Кандайсыңар? Күттүрдүңөр го? Деди Жанат менен кол алышып. Келини жүүнгөндө өмүрүң узун болсун деп алкап койду. Эч эле ушул алкаганга көнө албады. Дайыма жүзү кызарып, шашкалактап кетмеyi бар. Унадан түшкөн 2 жаштагы Жанаттын уулу Айдар Канатты көрүп талпына берди. Айдарбай, ой, сен чоңоюп калган турбайсыңбы? Жакында мени менен залга барып машык баштайсың. Жанды койбой байкем барам дей берди. Мурунку дем алышта эле келмекпиз. Ооруп калып, келе албай калбадыкпы? Атам менен апам үйдөбү? Үйдө баарыбыз күтүп жатабыз. Киргиле. Тагдырдын тамашасын кара. Жусу анчалык жакшы көрбөгөн уулу Канаттын багуусунда калды. Дегил ата-энесине Канат күйүмдүү чыкты. Алар деген ичкен ашын жерге койгон жигит болду. Жусупту мурункудай кара жыйны кармабай калган. Анын үстүнө ооруп да калды. Апасы болсо мурункудай баарын ичке каткан токтоо аял. Бир гана өзгөрүлбөгөн нерсеси Канатты көргөндө көзөрү жалдырай түшөт. Уулуна бүт дүйнөсү менен жакын экенин анын ушул көз карашы билдирчү эле. Азырда үйгө кирип келип учурашып жаткан Жанатты эмес, баланы эркелетип эзилип жаткан Канатты жалдырап карап жатты. Бул көрүнүш Жанаттын көз жаздымда калбады. Кууду бала кездегидей кызганычтык жүрөгүн тыз эттирип жиберди. Кандайсыздар апа? Жакшы уулум. Иштериң жакшыбы? Эмне көп келбей кеттиңер? Тиги тентек бир аз сыркылап калды. Ошого. Апасы эле эмес, атасы да Канат менен Айдардын оюнун эзилип карап жаткандыгын көрүп, эми Жанат уулун кызганып кетти. Болду эми. Кечке тайрактатпай албайсың баланы? Деп жиберди келинчегине зиркете. Жанаттын келинчеги Айсулуу дагы дал кайненесиндей токтоо жан эле. Күйөөсүнө аябай берилген, чын дили менен урматтаган, анын сөзүнө такыр чыкпаган жакшы жубай чыкты. Канаттын колунан уулун тартып ала албай ыңгайсып абалда калды. Моокумдары каңгыча ойноп бүткөндө Канат менен Айдар дасторконго келишти. Кана, эми чоң атаңа мен үйрөткөндөй салам айтчы. Айдар. Кичинекей бала ассалом деп былдырады. 2 жашары тили таттуу наристели. Чоң ата, чоң энеси баланы ортого алып мээрим төгүп калышты. Канат болсо Жанаттын чачын уйпалай кучактап алды. Эми сенин кезегиң келди. Кел, эркелетип коеюнчу. Жөнчү Канат. Деп Жанат көз айнен оңдой берди. Бирок дал ошол Канаттын мээрим ага жетпей жатканын, ошол мээрим үчүн ушул үйгө келе тургандыгын көз ирмемге сезе калды. Болбосо окуусун бүтүрүп чет өлкөдөн келгенде бул үйгө такыр кайрылбайм деп чечкен эле. Иштериң жакшыбы? Болуп жатат. Сеникичи? Шүгүр. Качан анан үйлөнүү той? Ошону билбейм да. Деди Канат. Үйлөнүү тууралуу сөз болгондо эле кызарып, оңтой сабалда калмайы бар. Үйлөнсүң кана эми. Биз Айдарды сагынып жол карабай, Канаттын балдарын эле эркелетип калат элек. Деди апасы. Жанаттын дагы талуу жерине тийди бул сөз. Канаттын балдары болгондо анын балдарына чоң эне мээрими дагы көңүл бурууста жетпей каларын ойлоду. Ушул такыр үйлөнбөй эле калса экен, мен балдарым ошентип зар болуп калсаңар экен деп табалап да жиберди ичинен. Сыртынан күлүп гана тим болду. Жакында министр болот деп жатышат го сени, я? Деди Канат чын дилинен сүйүнө. Ким айтат? Уктум да. Эмне жаманбы? Эми андай сөздөрдү айта бербеш керек да Канат. Ой, эми бул жерде өзүбүз го. Тим эле сактана бербечи. Дал жаш кезиндегидей калышты булар. Жанат дайыма сак өзүнүн гана пайдасын ойлогон, ачылып сүйлөй бербеген, ар нерседен шектенген адам. Канат да болсо баарына сүйүү бере алган, ичинде эмне болсо сыртынан чыккан мээримдүү, баарына камкор инсан болду. Кимиси бактылуураак эле. Ичиндеги жанын эзген сагынычка карабай Канат бактылуу болчу. Жакшы жумушу, идеалдуу үй бүлөсү бар, кымбат машина тээп, 2 кабат үйдө жашаган Жанаттын дагы деле көкүрөгүндө өксүгү бар эле. Акылы да бар, куулугу дагы бар, жетемдигенине жеткен өжөрлүгү дагы бар. Бирок эмнегедир канатчалык бакыты жок эле. Жанат бул тууралуу көп ойлончу. Канатка болгон ушунчалык сүйүүсү менен бирге тымызын ич тардыгы да бар. Кээде сүйүүсү жеңип кетет, кээде ич тардыгы үстөмдүк кылат. Азырда дасторкон четинде отурган Жанат Канаттын бактылуу жүзүн көрүп, ичи өрттөн ойлоно берди.
иллюминатордун сырткын тиктеген сулуу кыз ойлоп баратты. Апакка жүзүнө жарашкан капкара чачтары коюлуп түшүп өзүнө көркөм. Апа, аябай сулуу экен деди шыбыраган өспүрүм кыз андан көзүн албай. Кыз дагы жай бурулду. Кыргыз тили ага аябай жагымдуу болду. Шыбыраган кыз кызара түштү. Салам. Деп койду сулуу кыз. Аны кыргызды ойлогон өспүрүм кыз уяла түштү. Салам деди. Сизди кыргызды ойлогон эмесмин, Япон же Корея актрисаларына окшош экенсиз деп жиберди. Кыргызмын. Деди таптак сүйлөгөн кыз. Атым Шоола. Экөөнүн сүйлөшкөнүнө кыздын апасы да кошулду. Таанышып, сүйлөшүп калышты. Сиздер бүгүн Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган жана баяндаган Мээрим Абдыкадырова, үн коштогондор Нуриза Асил кызы, Жумагүл Аскербек кызы, Мамат Азим Сүйүнбаев, Мелис Кудайбердиев, Белек Култаев, көркөмдөп музыкалаштырган Белек Култаев.